сокур менен аксак. Илгери эки дос, Джон менен Джордж бир айылда жашаган экен. Джон физикалык жактан күчтүү болчу, бирок ал сокур болгон, ал эми Джордж абдан акылдуу, бирок майып буттары жок болчу. Бир күнү экөө тең дарыянын боюнда өткөн жарманкеге барышты. Жарманкеде эл абдан көп эле. Бардык эл абдан толкунданып, жарманкеден рахат алышты. Күтүлбөгөн жерден күркөдөн өрт чыкты. Баары дүрбөлөңгө түшүп, ары бери чуркап киришти, коркуп кеткендиктен багытты ойлобой, ар жакка чуркап жөнөштү. Джон көрө албагандыктан, Джордж болсо чуркай албагандыктан, аларга оттон кутулуу кыйынга турду. Ошондой эле баары дүрбөлөңгө түшкөндүктөн, аларга эч ким көңүл бурган жок. Мен эч нерсе көрө албайм жана сен чуркай албайсың, менимче, бүгүн биз бул отко күйөбүз деп тынчсызданды Джон Джорджго айтып. Джордж оттун ичинен чыгууну ойлоп, бири-бирибизге жардам берели, бул оттон кутулалы деди да, жаканга бир идеяны сунуштады. Көп өтпөй экөө тең бири-бирине жардам берүү менен ар кандай жаман кырдаалдан кутулуу оңой экенин түшүнүштү. Эми экөө тең башкаларга жардам бергиси келди. Джордж Джондон аны кулактандыруучу бөлмөгө алып баруусун суранды. Физикалык жактан абдан күчтүү Джон Джорджду ийнине көтөрүп, бөлмөнү көздөй басты. Урматтуу айымдар жана мырзалар, тынч болуңуздар. Коркпоңуз, биз бул өрттү башкара алабыз жана миңдеген адамдардын өмүрүн сактап кала алабыз. Эгер ушинтип чуркай турган болсок, анда адамдар тепселендинин айынан өлүшү мүмкүн. Джордж микрофондон жарыялады. Бирок дүрбөлөңгө түшкөн эл кулактандырууну уга алышкан жок. Джордж бир нече жолу кайталап, анан, жакын жерде дарыя бар, баарыбыз жардам берсек, өрттү токтото алабыз. Менин бутум жок, досумдун көзү жок, бирок биз башкаларга жардам бергенге аракет кылып жатабыз. Баарыңыздарды ушул оор кырдаалда бири-бириңиздерге жардам берүүңүздөрдү суранам деди. Джордждун чакырыгын бир нече жигит угуп, жардам сурап колдорун көтөрүштү. Алар жарманкедеги бардык идиштерди чогултуп, дарыянын суусунан толтуруп, отко куюшту. Көп өтпөй башка адамдар да кол кармашып, алар толтурулган жана бош идиштерди дарыядан от жакка жана тескерисинче өткөрүү үчүн тизилип турушту. Ар кимдин жардамы менен өрт көзөмөлгө алынды. Джон менен Джордж бири-бирине жардам берип элетим болбостон, баарын жаман абалдан чыгууга жардам беришти.